мен дагы оңдойын өзүмдү, сиздер дагы оңдоңуздар өзүңүздөрдү. 3 нерсени оңдойлу. Түшүнүктүү болсун деп айтайын. Ишеним, көз караштарды оңдойлу. Амалдарыбызды оңдойлу. Мүнөздөрүбүздү оңдойлу. Ишеним, көз караш, амал, мүнөз. Ишеним, көз караш, иман деп коебуз. Аллага болгон көз карашыбыз туура болсун. Хусну зан билла, Аллага жакшы күмөндө болуңуз. Сиздин жаратуучуңуз күнөөлөрдү кечирет, ишиңизди оңорот, сизди таштабайт, сизди жакшы көрөт. Сизден наразы эмес, сиз просто арамды таштап коюңуз болду. Сизди сыноо үчүн ишиңизди кичине мындайдыр. Азма жил тартып койду, ойлобоңуз, Алла наразы болуп сизди ушундай кылып атат деп. Жок. Алла жакшы көрөт. Эгерде силер иман келтирип, шүгүр келтирсеңер, Алла силерди азаптап не кылсын дейт. Алла азапка кызыктар эмес, дозокко салып алып азаптаганга. Алла Таала кечиргенди жакшы көрөт. Алла Таала кайрылганды жакшы көрөт. Алла Таала сураганды жакшы көрөт. Алла жакындаганды жакшы көрөт. Аллага мактоого татыктуу биз мактабасак деле. Шүгүргө татыктуу шүгүр кылбасак деле. Ибадатка лайыктуу ибадат кылбасак деле. Сиз ибадат кылбасаңыз деле Алла ибадатка лайыктуу. Сиздин намазыңызга, орозоңузга, мактаганыңызга, шүгүр кылганыңызга Алла муктаж эмес. Ин ахсантум ли анфусикум. Эгерде силер жакшы болсоңор, оңолсоңор, жакшы иш кылсаңар өзүңөр үчүн, Алла үчүн эмес. Аллага эч кандай пайдасы жетпейт. Аллага эч кандай зыян дагы жетпейт, билип коюңуз. Сиз шайтандап кетсеңиз, Аллага зыян жетпейт, зыян өзүңүзгө. Сиз айвандап кетсеңиз, зыяны өзүңүзгө, Аллага эмес. Кутуруп кетсеңиз, өзүңүзгө зыян тиет. Аллага зыян тийбейт. Алла алданбайт. Алла боорукер, Алла райымдуу, Алла кечиримдүү, тооба кабыл кылуучу, бендени жакшы көрөт, өзүнө жакындаткан. Кээде ушундай кичине кыйынчылык, сыноолорду берет, күнөөлөрүн кечирип өзүнө жакындатканга. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, лаха ма касабат ва алейха ма касабат. Ар бир жандын жакшылыгы, пайдасы өзү үчүн, ар бир жандын жамандыгынын зыяны өзү үчүн. Эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Каргасаң, алдасаң, зыянын өзүңө, бирөөгө эмес. Сөксөң, урсаң, зыяны өзүңө, Аллага эмес. Ошон үчүн туугандар, Алла менен жакшы күмөндө болойлу. Алла Таала бенде кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Алла субханаху ва таала айтат экен хадиси кудусида: "Ана инда занни абди би." Мен бенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Ошон үчүн Аллага болгон күмөнүбүздү оңдойлу. Алла Таалам ишин оңдойт. Алла кечиримдүү, күнөөлөрүмү кечирет, бейишин, ыраазычылыгын берет. Болду, мен күнөөнү таштайын, болду. Аллага болгон үмүттү эч качан үзбөйлү. Ла тaqnatu min rahmatillah. Жараткандан үмүт үзбөңүз. Сиз мен не? Бул галактика, бул ааламды жаратып жүргүзүп аткан. Бул жердин үстүндө биз кыбыр эткен жандыктын баардык рызкысын Алла берет. Биз билбеген канча деген жандык бар. Бизден башка канча инсан, жин, периште, канча деген канаттуу, канча деген төрт буттуу, эмне дегендер бар. Бардын Алла субханаху ва таала: "Ва ма мин даббатин илля алаллахи ризкуха." Ар бир кыбыр эткен жандыктын рызкысын Алла Тааланын колунда. Сиз рызкыга көп эле кайгырбаңыз. Рызкыга көп эле чарчабаңыз. Кичине чарчаңыз. Кичине аракет кылың. Көбүрөөк Аллага ибадат кылып сурай бериң. Кичинеге Алла Таалам көп береке берет. Сиз мындай карап, дүйнөдөчү өзү эртеңки күнүн ойлоп, ач көздөнүп, рызкы топтогон 3 махлук бар. Бири инсан, экинчиси чычкан, үчүнчүсү кумурска чимели деп коет, билесиңерби? Ушулар гана, үчөө гана топтойт. Чычкан дагы топтойт, кирип топтомой да. Инсан деле калышпайт. Азыр инсан чычкан чимелден өтүп кетти. Уйларга баары бир, бүгүн эмнени берсе жейбиз, эртеңки күн эмне болот? Алла билет дейт. Аттарга коюп койсоңуз чөптү жейт, жемди жейт, калганын калтырып коет. Аны бир чекеге коюп, упаковка кылып үстүн жабып аткан жерин көрдүңүздөр беле? Койлордукун.
Уйлардыкын, жылкылардыкын, эчкилердикин. Тоокторго жем чачып койдуңуздар, жеп кичине ашып калды кой. Ушуга бир эртеңкиге камын көрөлү деген көрдүңүзбү? Эртеңкиге эмне кылат? Таваккул кылат. Таваккул, Аллага таваккул кылдык дейт мынаке. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде силер канаттуулардай болуп таваккул кыла турган болсоңор, алар кандай таваккул кылат эле? Эрте менен жагжаң деп коет, бош чыгат канаттуулар. Кечкурун толтуруп кайтат. Алла субханаху ва таала силерге кандай Алла таалам таваккул рызкысын бермек дейт. Ойлобогон жериңерден рызкыңарды жеткирмек дейт. Тилекке каршы биз бүгүн карап туруп ач көздүгүбүз тойбойт. Адамдын көзү бул дүйнөдө тоюу мүмкүн эмес. Напсинин каалоосу чеги жок. Бүткүл дүйнөнү берсең дагы тойбойт. Бүткүл дүйнөдө тойбойт. Кыргызстан чепуха. Орто Азияны берсең да тойбойт. Бир адамга берип коелу Орто Азияны тойбойт. Эсеңгисин кошуп берсең ham тойбойт. Америкасын кошуп берсең ham тойбойт. Бардыгын ушу бүткүл дүйнөнүн байлыгын бир кишиге берип, экинчи кишиде кичине эле 1 метр жер болсо ошону ham алайын деп турат да. Ушу дагы меники болсо дейт да адамына. Буну берсең айды ойлонот. Болду, бүттү, бунуку тоюшу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы бир уч топуракка тоёт. Бир уч топурак. Ошондо тоёт. Ага чейин тойбойт. Ошон үчүн келиңиздер биринчи көз карашты оңдойлу. Ишенимди оңдойлу. Аллага уулду ким берет? Алла берет. Кызды ким берет? Алла берет. Денсаулыкты ким берет? Алла берет. Өмүрдү ким берет? Алла берет. Хидаятты ким берет? Алла берет. Тофикти ким берет? Алла берет. Бейишти ким берет? Алла берет. Андан башка эч ким бербейт. Ишенимди оңдойлу. Ишенимди оңдойлу. Аллага болгон ишеним, периштелерге болгон ишеним, пайгамбарларга болгон ишеним, Алланын тараптан түшкөн китептерге ишеним, ахирет күнгө ишеним, тагдырга ишеним, оңдойлу ишенимдерди. Иман бул, иман. Экинчиси амалдарыбызды оңдойлу туган, сүйлөгөнүбүздү оңдойлу. Сүйлөгөнүбүздү оңдойлу, ойлонуп сүйлөйлү. Ахиретке зыян тартпай турган сүйлөйлү. Кулагыбыздын амалын оңдойлу, кулагыбыздын амалын оңдойлу. Эмне нерсени сүйлөсөңүз күнөө болсо, ошо нерсени уккан дагы күнөө. Кайсы нерсе тилдин сүйлөгөнү күнөө болсо, ошо нерсени уккан дагы күнөө. Колубуздун амалын оңдойлу. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким жетимдин башын сыласа, колун алдына канча чач, жетимдин башындагы чач, колунун алдына канча тийсе, ошончо сооп жазылат дейт. Аллаху акбар. Оң кол менен берген садаканы сол кол билбесин дейт. Бир адилеттүү чечим соттордун, прокурорлордун, казылардын бир адилеттүү чечим 60 жыл риясыз ибадаттан жогору турат. Колубуз таразадан алдабасын, колубуз арак кармабасын, колубуз уурулукка барбасын. Колдун амалын оңдойлу, колдун амалын оңдойлу. Бирөөнүн мурдун жарбасын, бирөөнүн көзүн агызбасын, бирөөгө зулумдук кылбасын менин колум. Таразадан алдабаңыз, таразадан алдабаңыз. Ушул кол уурулукка барбасын, ушул кол уурулукка барбасын. Уурулукка барган кол дозоктун колу, таразадан алдаган кол дозоктун колу. Кол кыямат күнү сүйлөйт. А бүгүн да тил сүйлөп атабы? Эртеге Алла субханаху ва таала кыямат күнү мөр басат тилге. Ва нахтим. Алла таала айтат, мөр басабыз дейт. Анан эмне болот? Адамдардын тили сүйлөйт экен. Тили сүйлөйт дейм да, колу сүйлөйт экен. Адамдардын колу сүйлөйт. Мен ушул ишти кылдым, ушул кол сажда кылсын, ушул кол пешене тер менен акча тапсын, ушул кол Куранды ачсын, ушул кол садака берсин, ушул кол үшүр зекетин берсин, ушул кол зикирди тартсын. Пайгамбарыбыз айткан, субхан, колуңар менен зикир кылып жүргүлө. Таспих менен зикир кылса болот. Бирок кол менен да зикир кыла, кыямат күнү ушу манжаларыңар күбөлүк өтөт силерге дейт. Күбөлүк өтөт ушу кол. Кол күбөлүк өтөт. Берген кол алган колго караганда жакшыраак деди. Бергенди үйрөтөйлү ушул колго. Жардам бергенди үйрөтөйлү. Бирөөнүн жүгүн көтөргөндү үйрөтөйлү. Адал ырыскы тапканды үйрөтөйлү. Адал чечим чыгарганды үйрөтөйлү. Кыйналганга кол сунганды үйрөтөйлү. Кыйналгандарга кол сунганды үйрөтөйлү. Кол сунганды үйрөтөйлү кыйналгандарга.
Бирөөнүн мүлкүн тартып алганга үйрөтпөңүз. Бирөөгө зыян, бирөөгө жамандык кылганга үйрөтпөңүз. Кол, амалдың дойлы, колдун амалын оңдойлу. Puttun amalın oңдойлу, puttукун оңдойлу, puttun басканыбызды оңдойлу, басканды оңдойлу. Арамга puttу бастырбайлы. Кайерде арак ичип атса, кумар ойноп атса, мен puttум айерге барып баспайт. Мечитке басат менин puttум, Алланын жолуна басат. Ажылык умрага басат менин puttум, Алланын жолунда илим алганга басат. Бейбечараларды зиярат кылганга басат. Кембагал жесирлердин кажетин бүтүргөнгө басат. Менин puttум жаназага басат. Менин puttум ооруп калгандардын абалын сураганга басат. Адал ырыскы издегенге басат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким үйүнөн дарат алып мечитке карай жөнөсө, ар бир кадамына бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Ар бир кадамга. Алланын жолундагы ар бир кадамга 700 сооп жазылат, 700 күнөө кечирилет. Кандай деген улуу сооптор. Алкымды оңдойлу, амалды. Алкымды оңдойлу, алкым. Бул да амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир лукма, бир сындырым адамдын алкымынан өтүп кетсе эгерде, бир лукма, арам, 40 күн ибадаты кабыл болбойт. 40 күн. Фарызы дагы, нафили дагы дейт. Арам менен чоңойгон, алкымдан өткөрө берип, арам менен чоңойгон денеге дозоктун оту гана жетиштүү. Кулу, я айюхар русул, кулу минат тойибат ва амалу солиха. Эй пайгамбарлар, силер жакшы амал кылгыла, пакиза адалдан жегиле деп буйрук берген. Пайгамбарларга, жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам момундарга да ушундай буйрук берген. Демек тугандар, шубхалу, шектүү нерсе тиякта турсун, буну арам тиякта турсун. Шубхалу, шектүү нерсени жебейли. Алкымды бирөөнүн акысын жеп албайлы. Бирөөнүн акысы өтүп кетпесин. Бирөөнүн акысына кирбейли, бирөөнүн акысын жебейли. Бирөөнүн авирине кол салбайлы, бирөөнүн авирине кол салбайлы. Мына ислам. Мына исламдын чакырыгы, мына таза жашоо. Амалдарды оңдойлу. Амал кайсы? Тил амал, көз амал, кулак амал, алкым амал, кол амал, пут амал. Адамдын ою, мээси бар го, ойлонгон. Жаман күмөн сүрөгөндө сактаныңыз. Жаман ойлогондон сактаныңыз. Алла Кур'анда тыюу салган. Я айюхаллазина аману жтанибу касиран минад-дан инна бa'дад-дан исм ва ла таjaссасу ва ла яктаб бa'дукум бa'да ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maytan fakarihtumuhu wattaqullah innalloha tawwabur rahim. Ey sizler iman keltirgenler, жаман күмөндөн сактангыла. Аялыңа жаман күмөн сүрөгөндөн, күйөөңө жаман күмөн сүрөгөндөн, мусулманга, кошунага, досторуңа, чоң иштегендерге жаман күмөн кылгандан сактангын сен. Күмөн деген бул эң акзабул хадис. Сөздүн эң жалганы күмөн бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Iyyakum ваздан", жаман күмөндөн сактангыла силер. Себеп дегенде бул акзабул хадис, бул деген сөздөрдүн эң жалганы ушу экен да. Жөн эле жаман күмөн сүрүп атам да буга мындай кылчу. Мен билбейм, бирок ошо чынбы, чын эмеспи? Күмөн, жаман күмөн, күнөө жазылат дейт. Инна бa'дад-дан исм, буга күнөө жазылат экен. Мусулмандын айыбын аркасынан издебе, аркасынан түшпө, аңтарба. Эгерде айыбы көрүнүп калса, ушактабагыла бири-бириңерге гыйбат кылып. Силер жакшы көрөсүңөрбү дейт. Өлүп калган мусулман бир тууганыңардын этин жегенди жек көрөсүңөр, жиркенесиңерби? Мына гыйбат кылган мусулмандын этин жеген менен барабар. Алладан корккула, Алла Таала тооба кабыл кылуучу, кечирүүчү дейт. Демек туугандар, амалдарыбызды оңдойлу. Уяттуу жер дагы инсандын амалы. Ак нике менен баш кошойлу. Ак нике менен турмушка берейли, ак нике менен үйлөнөйлү, ак нике менен зынага жакындабагыла деген. Ла тaqrabu зина. Алла Таала айтат, зына кылбагыла деген жок, жакындабагыла. Зынага алып келе турган аспап,
музыка болобу, бий болобу, башка нерсе болобу, намахрамдар менен аралашуу болобу, жакындабагыла. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан, зына кылган учурда адамдын иманы көтөрүлүп турат. Эркеги болсун, аялы болсун көтөрүлүп турат. Кудай сактасын, ошол учурда өлүм келип калса, иманы жок кетип калышын коркунучу бар. Зына кылганда насыл бузулат, тек бузулат, коомчулук бузулат, кан төгүү күчөйөт, бузукулук күчөйөт. Кайсыл коомдо зына күчөйсө билип коюңуз, ата бабалар укпаган оорулар күчөйөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. 5 нерсе пайда болуп калуудан паана тилегиле депчи. Ошонун бири зына эле. Зекет бербегенде жамгырды Алла Таала токтотуп коет экен. Сен зекетти токтотсоң, Алла жамгырды токтотот. Өз учурунда качан керек болгондо жамгыр жаабайт, кереги жок болгондо жаап салат мына. Зына күчөйгөндө ата бабалар укпаган оорулар күчөйөт деген. Качан таразадан алдаганда кымбатчылык болот деген. Таразадан алдаганда не болот? Кымбатчылык болот. Качан Алланын өкүмүнө кара жараша чечим чыгарбаганда, душмандар мал мүлкүңөргө ээ болот дагы, бардыгын чыгарып алып кете берет, силер карап тура бересиңер болот. Ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн амалдарыбызды оңдойлу. Денеден чыккан амалдарды оңдойлу. Үчүнчүсү мүнөзүбүздү оңдойлу туугандар. Мүнөз. Кулк мүнөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улуу кулк мүнөз алып келген. Биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз дейбиз, бирок пайгамбарыбызга окшошконго, мүнөзүнүн аркасынан ээрчигенге, пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлгөнгө аракет кылуу тиякта турсун, ниет да кылбайбыз да. Мына биздин чоң трагедиябыз. Чоң кайгыбыз ушу да. Жок, андай болбойт. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, гайраттуулук менен, чыдамкайлык менен, бекемдүүлүк менен, күч-кубат менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзү менен мүнөздөлөйлү. Аракет кылайлы. Алла Таала пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн мактаган. Иннака ла ала хулукун азим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды укмуш намаз окуган, бирок Алла мактаган эмес намаз менен. Пайгамбарыбыз укмуш орозо туткан, бирок Алла Таала мага ал менен мактаган эмес. Укмуш пайгамбарыбыз зикир кылган, ал менен мактаган эмес. Пайгамбарыбыздын умрасы, пайгамбарыбыздын ажылыгы, Аллаху акбар. Андай жок. Болгон эмес алам. Алам андайды көргөн эмес. Бирок Алла Таала алар менен мактаган эмес. Пайгамбарыбызды Алла Таала мактаган, кулк мүнөз менен мактаган. Иннака ла ала хулукин азим. Чындыгында сен өтө улуу, азим кулк мүнөздүн үстүндөсүн деген. Жөнөкөй эмес, улуу кулк мүнөздүн дагы үстүндөсүн деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен дүйнөгө жиберилгенимдин максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн келдим дейт. Не дейт? Кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн келдим. Кечиримдүүлүктүн туу чокусун пайгамбарыбыздан үйрөнөйлү. Кичпейиндиктин туу чокусун пайгамбарыбыздан үйрөнөйлү. Сабырдуулуктун, шүгүрчүлүктүн, баатырлыктын, адилеттүүлүктүн кулк мүнөздү эң туу чокусуна Мухаммадур Расулуллах. Адилеттүүлүктө, баатырлыкта, берешендүүлүктө, жоомарттыкта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан өткөн жок. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ажвадан нас. Адамзаттын эң жоомарты, адамзаттын эң берешени Мухаммадур Расулуллах. Батыры дагы, адилеттүүсү дагы. Кулк мүнөздү пайгамбарыбыздан үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы мусулман эң абзел дегенде, ас-сабр ва самаха, сабырдуу, кечиримдүү. Сабырдуулук менен кечиримдүүлүк, ушул эки кулк мүнөз, сабырдуулук менен кечиримдүүлүк чымчыктын эки канатындай. Кайсыл үй бүлөдө аял менен эркектин ортосунда сабырдуулук менен кечиримдүүлүк болсо, бул эч качан ажырашпайт. Сабырдуулук бар. Кичине акча жок болуп атат, кичине үйдө кыйынчылык болуп атат, дүйнө азайып атат, ишибиз анча жүрүшпөй атат, бир аз бала чака ооруп атат, бир аз тияк болуп атат. Сабыр.
Экинчи ылдый сөз ылдыйда сөз болуп кетти, тигиндей болуп кетти. Кечирим. Сыраз кечирим, эртең күнгө таштабаңыз. Бүгүнкү күндүн кечиримин эртеңкиге таштабаңыз. Улуу болгонду кааласаңыз, улуу даражаны кааласаңыз, бүгүн кечирип коюңуз. Аялыңыздыбы, апаңыздыбы, атаңыздыбы, балаңызды, кызыңыздыбы, досуңузду ким болбосун. Ылдыйда сөз болсо, сизге оор тийсе, сизге жаман тийсе, бүгүн кечирип коюңуз. Кечиримдүүнү Алла жакшы көрөт. Алла кечирүүчү кечиргенди жакшы көрөт. Алла кечирбесе бирөө да бейишке кирбейт. Кечиримдүү сыпат. Пайгамбарыбыз 23 жылдык зулумдукту кечирди. Канча? 23 жылдык зулумдук. Канча кан төгүлдү, канча кордук, канча зордук, канча зомбулук, канча куугунтук, канча деген эмне деген шылдыңдо акырын өлтүргөнгө чейин канчасын өлтүрдү. Эмне кылып өлтүрдү? Адам жегиштерди кечирген. Пайгамбарыбыз кимди кечирген? Адам жегиштерди. Людоед, орыстар айтат, людоед. Адам жегич. Мына Мекке мушриктери Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хамза разияллаху анху авасын боорун жешти го. Жүрөгүн чайнашты го. Адам жейт эле да. Адамдын канын ичет эле. Ислам келгенге чейин адамдардын канын ичет эле. Тирүүлөй кыздарын көмүшөт эле. Эмне деген кордук, эмне деген адамгерчиликсиздик, айвандык, ташбоордук, жаныбар, айван, жырткычтар да кылбаганды адамдар кылат эле. Качан иман жок болсо, хидаят жок болсо, дин жок болсо, мына ушуга барат экен да. Пайгамбарыбыз ушундай нур алып келди, нур китеп алып келди, караңгылыктан жарыктыкка чыгара турган. Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, ага энелер, Алла субханаху ва таала сиздерге, биздерге пайгамбарыбызды берди дагы, ошону карап жашагыла, ошону карап түздөнгүлө, ошого карап окшошкула, өзүңөрдү ошого салгыла. Ишенимиңерди, ибадатыңарды, мүнөзүңөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салгыла. Эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхи саламдын дини менен сиздерди, биздерди эсепке алат. Пайгамбарыбыздын ар бири, мындайча айтканда, стандартына, пайгамбарыбыз алып келген динин стандартына салат сизди, мени, ар бирибизди. Иманы канчалык туура келет, ихласы канча туура келет, мүнөзү, кылк мүнөзү канча туура келет, ибадаты канча туура келет, Алла ошого салып мамиле кылат. Ошого жараша мамиле кылат. Ошон үчүн келиңиздер, оңолойлу, бири-бирибизди оңдогонго жардам берейли. Бири-бирибизге жакшылыкка чакырганга жардам берейли. Бейишке киргенге бири-бирибизге жардам берейли. Энелер келиндерге жардам берсин бейишке киргенге. Келиндер энелерге жардам берсин кайненелерге бейишке киргенге. Эркектер аялдарына жардам берсин бейишке киргенге. Аялдар эркектерине, күйөөлөрүнө жардам берсин бейишке киргенге. Ата-энелер бала-чакасына жардам берсин бейишке киргенге. Бала-чакалар ата-энелерине жардам берсин бейишке киргенге. Бейишке жөн эле кирип кетпейбиз. Бейишке качан биз жакшы амалдарды кылып, жаман амалдардан тыйынсак, ошондо келебиз. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Алла субханаху ва тааланын товфиги менен иншалла, албетте дагы кенен отурсак болот эле, кенен сүйлөшсөк болот эле, айта турган сөздөрүбүз, аманаттарыбыз өтө көп эле. Бирок кыска нуска айтканыбызда ошол дейт, суроолор да көп экен. Суроолорго жооп бергенге суроолорго да кезек берейли. Бирок урматтуу эне эже карындаштар, дагы бир жолу мен силерге рахмат айтам. Убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер, үй жумуштарын таштап келдиңиздер, талап менен келдиңиздер. Бул талапты Алла таалам эч качан текке таштабайт. Бирок иншалла жүрөгүбүздү тазалайлы. Бу дүйнөдөн өтөөрдөн мурда эле жүрөгүбүздү тазалайлы. Эртеге кыямат күнү бала чакаңыз, мал мүлкүңүз сизге пайда бербейт. Бир гана таза жүрөк пайда берет. Жүрөгүбүздү кек сактагандан тазалайлы. Бирөөнү жек көргөндөн, жаман көргөндөн тазалайлы. Текеберликтен, өзүбүздү кыйынсынып бийик сезгенден тазалайлы. Жүрөгүбүздү көрө албастыктан, ичи тардыктан жүрөгүбүздү тазалайлы. Чагымчылыктан жүрөгүбүздү тазалайлы. Урматтуу эне эже карындаштар, жүрөгүбүздү зикир менен нурлайлы. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Караңызчы, Кур'ан-ы Каримде Алла эмне деген кереметтүү аятты айтып атат. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар, ала, кулак салып уккула, эки кулакты ачып уккула, жүрөктүн кулагы менен уккула, көңүл буруп уккула. Би зикрилла, Алланын зикири менен гана
tatmainnul qulub, жүрөктөр бейпилденет, жүрөктөр рахаттанат, жүрөктөр тынчтанат Алланын зикири менен. Башка нерсе менен эмес. Алланын зикирин кылыңыз. Жүрөгүңүзгө рахат кааласаңыз, бейпилдик кааласаңыз, тынчтык кааласаңыз, Алланын зикирин бекер кармаңыз. Тоодо болосузбу, жайлоодо болосузбу, көчөдө болосузбу, мечитте болосузбу, үйдө болосузбу, сапарда болосузбу, кайгыда болосузбу, курсанчылыкта болосузбу, ооруда болосузбу, ден соолукта болосузбу, айрымасы жок. Алланын зикирин бекем кармаңыз. Алла субханаху ва таала жүрөгүңүздү тынчтык менен толтурат, бейпилдик менен толтурат, нур менен толтурат, рахат менен толтурат. Бардык кайгы, кыйынчылыкты, жаман ой, пикирди, кыжалатчылыктын бардыгын жок кылат. Ошон үчүн үйдө зикир көп болсун. Алланын зикир кылганын сыры, көп зикир кылса адам, көп зикир кылып жүрсө, нары бери басып жүргөндө адам ойлобогон, күтпөгөн сырлар ачылат. Ойлобогон, күтпөгөн Алла субханаху ва тааланын жардам эшиктери ачылат. Ошон үчүн иншалла намаз менен биргеликте эле саар кеч зикирлерди. Мына аялдар үйдө кызмат кылып, идиш аяк жууп, кир жууп, үйдү шыпырып, малдарды карап, тоокторго жем салып, ошол эле кезде машаалла уйларды саап, бисмилла менен айтыр. Кол иш кыла берсин, тил зикирде боло берсин, тил өзүнүн ишин кыла берсин, кол өзүнүн ишин кыла берсин. Кол төшөк сала берсин. Кол казанды аралаштыра берсин, бирок тилди ким тил аралаштырбайт го. Тил өзүнүн ишин кылсын. Я. Субханаллах. Алхамдулиллах. لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Улуу сөздөрдү айтыңыз. Периштелердин зикири бул субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бул дүйнөдөгү эң улуу сөздөр. Ар бир зикирди кылган сайын бейишиңизде бирден дарак тигилет. Азыр базар коргондо 100 дарак тиккен оңой эмес. Бирок 100 жолу ла илаха иллаллахны айтып койсоңуз, бейишиңизде 100 дарак тигилет. Эртеге көрөсүз, өзүңүз көрөсүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесине кайтып келатканда, 7-чи асманда Ибрахим пайгамбар жолуккан, пайгамбарыбызга салам айтып туруп айткан, үммөтүңө салам айта бар, айтып кой, бейиш бул эчтеке ушундай теп-тегиз майдан. Анын ошол дарактары субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Канча айтсаңыз, машалла. Канча зикир кылсак, ошончо Аллага жакындайбыз. Ошон үчүн иншалла дуага бекем болойлу. Дуа менен чечилген маселе акча менен чечилбейт, билип коюң. Дуа менен бекер айткан эмес, жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт деп. Ошон үчүн иншалла энелерден сураныч, тахажжуд учурунда ар бир 5 убакыт намаздан кийин дуага бекем ишенип дуа кылайлы. Шектенбей дуа кылыңыз, экиленбей дуа кылыңыз, башка жакты ойлобой дуа кылыңыз. Колуңуздан келбегенин сиз өзү мындай, биз колубуздан келбегенин сурайбыз Алла Тааладан. Келгенин дагы сурайбыз, жакшылыгын дагы сурайбыз. Алла Тааладан сураңыз. Дүйнөнү дагы, ахиретти дагы, өзүңүзгө дагы, бала чакага дагы, үммөткө дагы, элибизге дагы Алладан сурайлы. Көп сурайлы Алладан. Аябай сурайлы. Бир алым айткан экен, дүйнөдө канча турсаң, ошого жараша сура. Канча жыл турасың, ошого жараша сура. Ахиретте канча турсаң, ошого жараша сура деген экен ахирет. Дүйнөдө ошого жараша, ахиретте ошого. Бүткүл адамзатка сураңыз. Мен сизге оңой бир зикир айтам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кимде ким бардык мусулман эркектерге, аялдарга Алладан истигфар кылса, канча мусулман эркек аял ошонун санынчалык сооп жазылат дейт. Аллахумма гфирли вал муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат деп коёсуз. Бүттү. Дүйнөдө 2 миллиард мусулман бар. Сизге 2 миллиард сооп жазылат. Оңой эле.
Ya Allah meni geçir. Momun erkek, momun ayaldardı geçir. Momun ayaldardı geçir. Meni geçir. Müslüman erkek, Müslüman ayaldardı geçirdi. Oşun için erkeklerden kanday kaburda 3 sura, ayaldardan da oşo sura. Erkeklerde kıyamet günü 5 sura, ayaldardan da oşo 5 sura. Hiç kanday ayrılması yok. Ayalдар da kabırga барганда атын сурабайт. Атын ким, атаң аты ким, эмне болуп өлүп калдың, канча бала төрөдүң, сурабайт. Аялда кызыгы жок бу суроолорго. Сен улутуң ким, сен урууң ким, эмне болду, иштедиң, канчага чыгып өлүп калдың, ал сурабайт аны. Сенин мойнуңда кулчулдук сурайт. Сен Аллахтын кулу элең го, кулчулдукта канча жыл аткардың. Ма Роббук, Роббуң ким? Кимди Роб деп жашадың? Кимди сактайт, кимди шифа берет? Ким кажетти бүтүрүүчү? Ким рызкы берүүчү, ким багуучу, ким тарбиялоочу деп жашадың сен, ошону айтып бер. Сен кимдин кулу болуп, шайтандын кулу болдуңбу? Же Аллахтын кулу болдуңбу? Же напсынын кулу болдуңбу? Сен кимдин кулу болуп жашадың? Кимдин буйругун аткарып, кимди Роб деп жашадың? Динин кайсы? Динди сурайт, динин кайсы? Жашаган дининди айтсы. Пайгамбарың ким? Кимди туттуң сен? Батыштыбы? Батышты туттуңбу? Я, кимди, же бир футболист, же бир ырчыны, же бийчиниби? Кимди идеал кармадың? Кимди пример кармадың? Сен алдыңда ким бар эле? Вождь, наставник, сен алдыңда жетекчи, жолбашчы ким эле өзү? Мухаммад Расулун таанысаң тааныйм дейсиң, болбосо чатак тияга. Эркекке да, аялга да. Алла субхана ва таала кабыл кылсын, урматтуу энелер, эже карындаштар. Иншалла Кудай кааласа, үмүт менен жашайлы. Үмүттү Алладан бекем тийели. Эч качан үмүтсүз болбойлу. Үмүтсүз кафыр, үмүтсүз шайтан. Мусулман үмүт менен баары жакшы болот. Бирок биз мүнөзүбүздү оңдойлу, таза кармайлы өзүбүздү, ибадаттарыбызды, амалдарыбызды оңдойлу, Алла Таалага болгон ишенимибизди алхамдулилла оңдойлу, Алладан коркойлу. Ар жерде бул камерадан коркпой эле коюңуз. Адамдан коркпой эле коюңуз. Инфляция, кембагал болуп калам, жок болуп калам, өлүмдөн да коркпой эле коюңуз. Өлүм да махлук. Өлүмдү жаратуучу Алладан коркойлу. Алла Таала иншалла баарыбызды бактылуу кылсын, баарыбызды тазаласын, баарыбызды Алла субхана ва таала толук динде жашаганга товфик берсин. Алла Таала элибизге, журтубузга ыймандуу, аман Алла субхана ва таала аман жашоо берсин.